Үстүбүздөгү жылдын 14 майында Чүй облусунун Чоңкемин өрөөнүндө Кайып Отурбаевдин эстелиги тургузулду. Талган эстелик окумуштуунун 100 жылдыгына арналып, Шабдан Баатырдын мемориалдык музей комплексинен орун алды. 90 жылдан бери өзүңүздөр көргөндөй мынакей биздин улуу инсандардын, Кемин элинен чыккан атактуу инсандардын айкелдери, бюсттары орнотулган. Бул жерде биздин атактуу инсандар Алы Токонбаев баштаган, Белек Солтоноев, Мураталы Күреңкеев, Жумабек Ибраимов, Санжарбек Данияров, Абдрасыл Токтомушев, Абдулас Малдыбаев аталарыбыздын биздин айкелдери орнотулган. Кыргыз элинин белгилүү окумуштуусу, география илимдеринин доктору, профессордун жердештери Кайып Отурбаевди эскерип Куран багыштады. Кайып Отурбаевич ушу биздин элибиздин өзгөчө жаштардын өсүшүнө, алардын келечегине, алардын тарбиясына өтө зор эмгек сиңирген. 6 жыл, 7 жыл бою Кыргыз мамлекеттик университетинин ректору болуп турду. Биздин илимге чоң эмгеги сиңген. Ошон үчүн өзгөчө бул биздин жаштарыбызга, биздин элибизге айтарым, ушундай улуу инсандарды сыйлоо, аларды урматтоо, аларды барктап, алардын элесин дайыма эсибизде сактап туруу биздин мойнубуздагы парзыбыз деп түшүнөм. Кайып Отурбаев жаш жагынан профессионалдык спортчу болгон. Ал Димано, Спартак, Зенит командаларында ойноп, СССРдин чоң шаарларын кыдырып чыккан. Бул аллеянын дагы философиясы, мунун руханий адеп ахлактыктагы, тарбиялыктагы мааниси аябагандай жогору. Мына ушул жерде Алы Токонбаев агабыз жана Белек Солтоноев деген агабыз баш болгон көптөгөн инсандардын айкелдери турат. Бул айкелдердин баарынын кыргыз элинин эмгеги сиңген, абройлуу, өзлөрүнүн тармагында дайыма улуу адис катары дагы, жетекчи катары дагы эмгек сиңирген агаларыбыз турат. Мына ушунун катарына бүгүн биз атабыз, сүйүктүү атабыз, жаны жаннатта болсун, арбагы ыраазы болсун, Кайып Отурбаевдин айкелин орнотуп атабыз. Мындан кийин дагы ойлойбуз, что ушул жерде келген адамдар мына ушул айкелдерди көрүп, биздин агаларыбызды эстеп, кийинки муундарга айтып, тааныштырып жүрөткө деген ишенимибиз бар. Иш чаранын алкагында эркин күрөш жана футбол боюнча спорттук оюндар өткөрүлдү. Футбол боюнча турнирге Чоңкемин өрөөнүнүн мектеп окуучулары катышып, жеңүүчү команда аныкталды. Мына Кайып Отурбаев атабыздын элесине 100 жылдыгына карата турнир өтүп атат. Ошого аябай чоң ыраазыбыз. Мына жыл сайын өтөт ошо турнир. Могул биздин жаштарга аябай бул үлгү болуп атат. Аябай чоң ыраазыбыз. Жыл сайын өтүлөт. Эмне айткым келет? Аябай чоң рахмат. Кайыңды орто мектеби биринчи орунду алдык, буюрса албетте жакшы. Бияктан Шабдандын оюнчулары да абдан бизге туруштук берди. Кантсе дагы Кайыңды курама командасы биринчи орунду алдык. Ал эми эркин күрөш боюнча Чүй облусунун мектеп окуучулары арасында меңдеш өтүп, Кайып Отурбаевдин балдары жана неберелери тарабынан даярдалган ардак грамоталар жана акчалай сыйлыктар ыйгарылды. Кайып Отурбаев агабыздын элесине арналган эркин күрөш боюнча чемпионат өткөрүп жатабыз. Отурбаев агабыздын көп Кыргыз элине, Кыргыз жерине эмгеги көп. Спорт жактан, көп жактан ошо агайыбыздын артынан буюрса балдарыбызды спортко тартыш үчүн, балдарыбызды кийинки келечекте турмушка жакшы спорт жагына тартыш үчүн ошо аракет кылып, чараларды бүгүн Кеминде өткөрүп жатабыз. Кайып Отурбаевдин урпактарынын айтуусу боюнча белгилүү окумуштуунун жаркын элесине арналган илимий иш-чаралар жана спорттук мелдештер байма-бай уюштурулууда жана мындан ары да өткөрүлөт. Нурболот Талантбек уулу, Эрлан Токтобек уулу, Бала Сагын ТВ.